ар дайым ачык кабагым, дайым даяр сабагым, саламаттык каалаймын. Саламатсыңарбы балдар? Азаматсыңар балдар, бар болгула ар дайым, эми мен сабагымды баштайын. Келгиле андемесе, бүгүнкү күн тууралуу эмне айта аласыңар? Бүгүн аба ырайы кандай? Булуттуулук канча балды түзүп атат? Жарым жартылай асманды булут каптап турат, азаматсыңар. Келгиле андемесе, бири-бирибизге жагымдуу маанай тартуулап алалы, Күнүндай жаркырап, бизге умунду биз кура, биздин максат биздин иш, ойноп жыргама, өрө салды ынтыма. Андемесе ордубуздан туруп, алыбыздагы смайликтерге карата бири-бирибизге жагымдуу маанай тартуулап алалы. Азаматсыңар балдар, келгиле андемесе, бул жердеги макеттер аркылуу биз топторго бөлүнүп алалы. Бул жердеги макеттерден ким кайсы өлкөнү таңдайт? Биринчи топ Америка тобу. Эмесе эң алгач алтын эрежени кабыл алалы. Эмне деген алтын эреже кабыл алабыз? Кана? Кол көтөрүп сүйлөө, активдүү катышуу, кун коюп угуу, көңүл буруу. Биз ушул алтын эрежени кабыл алсак, анда сабагыбыз эмне болот? Аягына чейин максатына жетет экен. Эрежени сабактын аягына чейин сактасаңар 2 упай, үй тапшырмасын катасыз аткара алсаңар 2 упай, суроолорго так туура жооп бере алсаңар 2 упай, жаңы темага түшүнсөң 3 упай, досуңа жардам бере алсаң 2 упай, сабакка активдүү катышсаң 2 упай, жалпы жыйынтыгында 10-13 упай топтосоңор 5, 7-9 упай топтосоңор 4, 5-6 упай топтосоңор 3 деген бааласыңар. Бул жерге мен силерге мындай кичинекей неме бергенмин, карточка. Бул карточкага ар бири өзү топтогон баллын ушуга жазып коесуңар. Анда эмесе үйгө тапшырма эмне берилген? Түндүк Американын калкы жана саясий картасы. Үйгө тапшырма Түндүк Американын калкы жана саясий картасын окуп келүү берилген. Ошол окуп келгениңердин жыйынтыктоо максатында силер менен онлайн тест аркылуу жүргүзөбүз. Телефонуңарга шилтеме жөнөтөмүн. Силерге азыр Google тесттен тест жөнөтөмүн, аткарып мага жөнөтөсүңөр. Бүткөн болсоңор, келгиле экрандан жыйынтыгын көрөлү. Мынакей бул жактан балыңар чыкты экрандан. Экрандан балыбызды карайбыз, ким канча бал алгандыгын көрүп алсаңар болот. Кана 5 бал алгандар кол көтөрүп коебуз. 4 бал алгандар, 3 бал алгандар азаматсыңар. Анда силер Google тесттен жакшы аткарып берипсиңер, Анда эмесе ошол Түндүк Американын калкы жана саясий картасын жалпылап жыйынтыктоо максатында кийинки тапшырманы аткарабыз. Досторго 6 окуучу келебиз. Бул жерде тапшырмалар берилген. Кимдин тушуна кайсы суроо туш болсо, ошону алып туруп, ошол суроолорго жооп беребиз. Американын калкы эмнесине карап отуруп ташкан, рельефине жана климатына карап отуруп ташкан. Индеецтер, эксиморттор, европалыктар көчүп барганга чейин кандай күн өткөзгөн? Көчүп барганга чейин аңчылык, бал улоонун жемиштерчи болушкан. Аларды кул катары кайсы материктен алып келип иштетишкен? Бул жерде Африкадан алып келип иштетишкен. Американын көпчүлүгүн кайсы өлкөлөр ээлейт? АКШ жана Канада. Азаматсыңар, азыр бул жердеги суроолордун баарына туура так жооп бердиңер. Демек, Түндүк Америкада канча миллион калк жашайт экен? 1 квадратка метр квадрат жерге канча адам туура келет экен? 13-14 адам туура келет экен. Азаматсыңар. Кайсы өлкөлөр бар экен саясий картасында? АКШ, Канада, Мексика жана башка өлкөлөр бар экен. Анда эмесе үйгө тапшырмага силер мыкты даярданып келипсиңер. Мен абдан кубанычтамын. Үй тапшырманы ушу менен жыйынтыктап алдык.